Кийинки суроо ээси өзүнүн суроосун атайын Жалал-Абад мамлекеттик телерадио компаниясынын кеңсесине келип калтырган. Сиздерде дагы мындай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде Жалал-Абад шаарына жакын жайгашкан болсоңуздар, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды келип калтырсаңыздар болот. Саламатсызбы? Мен адвокатка суроом бар эле. Мен 9 суроого турмушка чыктым эле. Азыркы учурда жашабайм, ажырашып кеткенмин. Алимент алсам болобу? Эмне документтер керек? Ошого жооп берип койсоңуз. Ал эми төлөбөймүн деп койсо, мен эмне кылсам болот? Бирөө жарымдардан угуп атам, ушу 600-700дөн чыгат деп, андан көбүрөөк неме кылса, чыгарса болобу? Балдарым бирөөсү 13 жашта, бирөөсү 12 жашта, бирөөсү 7 жашта. Мектепте окушат. Албетте, сиз балдарыңыздын атасы алимент төлөөгө милдеттүү. Сиз сотко кайрылып, соттун чечими менен милдеттендирсеңиз болот. Демек, 3 балаңыз бар болгон болсо, жолдошуңуз 1 айда иштеп тапкан эмгек акысынын 50% өлчөмүндө сизге алимент төлөөгө милдеттүү болот. 50% деген бул ошол 1 айда канча киреше тапса, ошол кирешенин жарымын сизге берип туруш керек балдардын тарбиясы үчүн. Ал эми өлчөмү кандай? Бул жерде эгерде жолдошуңуз иштесе, анын атайын бир алсак кирешеси бар болгон болсо, эмгек маянасы бар болгон болсо, ал ошол эсеп бөлүмдөн кармалып, атайын сиздин дарегиңизге которулат. Эгерде жолдошуңуз эч жерде иштебесе, демек анын кирешеси жок боло турган болсо, анда бул орточо эмгек акыдан алуу менен эсептелебиз. Эгерде сиздин жолдошуңуз алыскы райондордо дейбизби, же болбосо шаарда жашаса, мына биздин мен билгенден эң эле аз орточо эмгек акы бул 10 000 сомдун тегереги, демек анын жарымы сизге 5 000 сомдун тегерегинде ошол чыгарылат. Эгерде шаарда жашай турган болсо, анда шаарларда же болбосо мындай кирешеси көп район шаарларда бул 20 000 сомго чейин барып, анын жарымы 10 000 сомго чейинки алимент чыгышы мүмкүн. Ошондуктан сиз канча сом чыгышын бул ошол жолдошуңуз жашаган райондогу статистика бөлүмүнө барып туруп, ошол райондун же шаардын орточо эмгек акын мындай аныктасаңыз болот. Андан сырткары кандайдыр бир башка дагы кирешелери бар болгон болсо, ал кирешелерине дагы алименттин өлчөмүн мындай бурсаңыз болот. Ал эми сотко кайрылуу үчүн болгону сизден жашаган жериңизден тактама, балдарыңыздын ден соолугу жөнүндө тактама, сиздин өздүгүңүздү тактыктаган паспортуңуздун көчүрмөсү жана ошол демек балдарыңыздын күбөлүктөрүн нотариус тарабынан күбөлөндүрүп, арызга тиркеп, сотко кайрылышыңыз керек болот. Соттун чечими алимент сотко берген күндөн тартып демек өндүрүлөт. Соттун чечими чыккан учурдан тартып, демек сиз ошол жолдошуңуз жашаган райондогу соттук аткаруучулар кызмат бөлүмүнө алып барып атайын арыз менен тапшырасыз. Демек ай сайын ошол кирешесинин 50% сизге өндүрүлүп берилип турат. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодекси 85-берене жашы жетпеген балдарды багуу боюнча ата-эненин милдеттери. Ата-эне өздөрүнүн жашы жетпеген балдарын багууга милдеттүү. Жашы жетпеген балдарды багуунун тартиби менен тирүү ата-эне тарабынан өз алдынча аныкталат. Эгерде ата-энеси өздөрүнүн жашы жетпеген балдарын багууга каражат бербесе, аларды баккан каражат жашы жетпеген балдарына алимент өндүрүп алуу тууралуу алардын ата-энесинин доо коюу укугу берилген балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдүн сотко берген доосунун негизинде ата-энеден сот тартибинде өндүрүп алынат. 86-берене жашы жетпеген балдарга сот тартибинде өндүрүп алынуучу алименттердин өлчөмү алимент төлөө жөнүндө макулдашуу болбогондо, жашы жетпеген балдарга алименттер алардын ата-энесинен ай сайын төмөндөгүдөй өлчөмдө өндүрүп алынат. Бир балага ата-эненин иштеп жатканын жана дагы башка кирешесинин 4/1, 2 балага 3/1, 3 же андан көп балага жарымы.